Biz апалар дайыма балдарыбызга жакшы дуа кылалы. Муса алейхиссаламдын апасы өттү. Жайга барганда, апакем ушундай муздак жерге жатабы деп эстен танып калды. Бир кезде, о Раббим, мени кечир, мен перзенттин милдетин аткарышым керек да деп апасын коюп, апа жаным, ушундай муздак жерге жаттыңызбы, апа жаным деп ыйлап чыгып келе жатса, Аллахтан кабар келди. Ey Musa, бүгүндөн баштап этият бол. 3 жыл айтты. Ey Rabbi, мен неге? Мурда айтпайт элем го десе. Сен чыгар менен апаң. О Раббим, Musa көчөгө чыгып кетти. Көчөгө апаттардан сакта, асман жерден келген балелерден сакта. Кучагыма алып келип койчу. Дейт эле, мен алып келет элем. Бүгүндөн баштап алакан жок. Дуа жок. Этият бол деген экен да. Ошондуктан ар дайым апалар балдарыбызга кай жака чыкпасын дуа кылып, аман эсен барып ке балам. Аллах сени менен хасбуналлах деп жүрөлү. Бар болгула апалар. Амин. Мен аны кыргыз тилинде которуп койдум деп. Бир жаш бала аябай шок экен да. Анан бир казан тамак жасаса, бир тээп аңтарып эткен. Кирди жайып койсо 40 кетет экен жипти, кир жатып калды. Анан бир мешке суу алып келип койсо, аны кешип кетет экен. Кесип койсо, ал суу агып кетти. Эненин экеле сүйлөмү бар экен. Жүрөгүңө илим толгур, Кабага иман болгур дейт экен да. Ошентип отуруп баягы эч башка сөзү жок экен. Ниет кетти. Аллах таалама жетти. Чоңоюп, ушундай бир сонун азыркы Меккадагы Ал-Харам мечитиндеги имамдардын бири Абдурахман Судайс экен да. Анан алымдар менен сүйлөсөм алар айтат, азыр өзү да айтат экен, апамдын кооз каргышы менен мен имам болдум дейт экен. Караңыздар, ошондуктан биз апалар балдарга өтө абайлап сүйлөп, эң сонун баталарды кылышыбыз керек. Келиндер айрыкча баласын эмизип атканда эле, бул балам хафиз болот, бул кызым хафиза болот деп эмгегине алаканын коюп, аябай жакшы сөздөрдү укта дебеш.